Бүгүнкү окуянын каарманы Тиаго Мануэль Диас Лиссабондо төрөлгөн. Ал жерде төбөсү төп келишкен деп айтуу кыйын. Кээ бир жерге суу жетсе жетти, жетпесе жок. Ошондой жерде биздин каармандын балалыгы өткөн. Тиаго Мануэль Диас кайман аты Бебе деп аташып, кийин атактуу Бебеге айланган эле. Ага чейин Тиаго ата-эне мээримин көрбөй чоңойгон. 3 жашында Тиагодон баш тартышат. Тиаго ошентип балдар үйүндө өмүрү башталат. Ошондо мен эртеби кечпи ушул жерден чыгам деп сөз бергем, дейт Тиаго. Ал бала кезинде футболго болгон кызыгуусу башталат жана топ менен достошот. Ошондон тартып эч ажырашкан жок. Башкалар башка нерселерге жөн эле убакыт коротуп жатышкан болсо, ал ар дайым ойноп жүрдү. Мындайча айтканда, ар дайым өзүн өнүктүрүп, күндөн күнгө өсө баштады. Ошондой күндөрдүн биринде ал футбол боюнча турнирди угат. Эч нерседен күмөн санабаган элди таң калтырат. Ошентип ал курама командага алынат. Бебе өмүрүндө биринчи жолу балдар үйүнөн алып чыгат жана биринчи турнирдик оюнда 8 голдун ээси болот. Ошентип карьерасы башталат. Бебени Штрелла Амадора клубунун тренери аны өзүнүн клубуна алат. Бебе өзү эстегендей, балдар үйүнөн чыктым, эми кайда барып уктайм деген суроо берип жүрдүм, дейт. Андан соң Бебени Виктория клубуна чакыртылат. Ал жерден эч токтобостон күнү-түнү аракеттенет. Дагы бир оюндардын биринде эң чоң клубтардын бири Манчестер Юнайтеддин тренери баланын талантын баалап, бир нече күндөн кийин жеке самолет менен контракт түзүү үчүн учуп кетет. Мындан бир канча жыл мурун балдар үйүндө болгонмун. Менде топ жана кыял бар болчу, дейт Тиаго Мануэль Диас.